Саламатсыздарбы, кабарлардын толукталган чыгарылышы менен таныштырып, студияда мен Альбина Жолоева. Алгач күндүн негизги темаларынан кыскача. Кыргызстанда бүгүн 6-чакырылыштагы жогорку кеңеш депутаттарын шайлоо өттү. Оштогу бир участокто электрондук урна иштебей калды. Одону түрдө тартиптүүлөр, мыйзам бузуулар катары элек бизге арыздар түшөлөт. Ош шаарындагы шайлоодо одоно мыйзам бузуулар катталган жок. Карусель өтмасына абсолютно жол жок. Кыргызстанда бүгүн 6-чакырылыштагы жогорку кеңеш депутаттарын шайлоо өттү. Быйылкы шайлоонун өзгөчөлүгү биометрикалык маалыматын тапшырган жарандар гана шайлоо укугуна ээ болушту. Өлкө аймагында жалпы 2.761.297 шайлоочунун тизмеси такталган. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматы боюнча 4-октябрда 2374 шайлоо участогу иштеди. Азыр анын 36сы чет өлкөдө жайгашкан. 15 миңден ашуун шайлоочу чет элде жашаган кыргызстандыктар. Жогорку кеңешке 120 депутаттык орунга 14 партия атсалышууда. Ал эми Ош шаарында шайлоочулардын саны 133.338 түздү. Бүгүн эртең менен саат 8ден тарта түштүк каладагы бардык 80 шайлоо тилкелери иштеп, шайлоонун жүрүшүн күч түзүмдөрү, элдик кошундар көзөмөлдөп турушту. Шаарда ачылган кошумча шайлоо участкаларынын айрымдарында эл көп келип, биометриканын аныктай турган аппарат үлгүрбөй жатты. Ош шаарындагы шайлоонун өнөктүгү боюнча кабарчыбыз Айдай Беделбек кыз айтып берет. Эртең менен саат 8ден тарта түштүк каладагы бардык 80 шайлоо тилкелери иштей баштады. Калада жалпы 133.338 жаран биометрикалык каттоодон өткөн. Бул 98% түзөт. Ош шаарынын мэри Айтмамат Кадырбаев өзү каттоодо турган Бөкөнбаев мектебинде жайгашкан 53-27 шайлоо участкасында добушун берди. Мына бүгүн эртең менен саат 8де жарандык коомдун катышуусу менен митинг болуп өткөрүлүп, ошол шайлоо участкалары ачылды. Шаардыктарыбыз келип активдүү шайлоого катышып атат. Мына мен дагы ошол Ош шаарынын тургуну катары өзүмдүн добушумду ошол өзүм тандаган партияга берип чыктым. Мына Кудай буйруса шайлоолор бүгүнкү күндө тынч, ошол мыйзам чегинде өтөт деген үмүттөбүз. Анын өтүшүнө бүт ошол шарттар түзүлгөн, шайлоонун таза ачык айкын өтүшүнө. Шайлоо өнөктүгүндө коомдук тартипти көзөмөлдөгө Ош шаардык милициясынын жеке курамы толугу менен жана элдик кошундардын 600дөн ашууну тартылган. Алар көчөлөрдү, коомдук жайларды, шайлоо тилкелерин коопсуздугун сакташты. Биометрикалык маалыматтын негизинде алгачкы ирет өткөрүлүп жаткан шайлоого Ош шаарынын эли активдүү катышты. Туран аймактык кеңешинде 52-71 шайлоо участкасында 2500гө жакын шайлоочу катталган. Алар сааттап кезек күтүп болсо да добушун беришти. Добуш берүүгө эртең менен саат 8:30 келдим. Адам көп экен, кезек күтүп турам. Элдин маанайы жакшы, шайлоо тынч өтүп жатат. Эми кезегибиз келгенде добуш берем. Ош шаарында 73 шайлоо участкасы бар. Ички мигранттар үчүн кошумча 7 тилке ачылган. Анда 17 миңден ашуун жаран катталган. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, мына жерде эшиктин алдында деле, мына жерде деле аябай элдер аябай активдүү катышып, шайлайын деп аябай өздөрүнүн эметип келишет. Ар бир адам өзүнүн немесин текшерип атпайбы? Ол менен текшерип, өзү келип списоктон такталып, анан чыгып, анан өздөрү белгилеп, мына белгилеген жерлерде деле мындай корголгондо өздөрүнүн бюллетенди мындай таштаганда автоматтуу түрдө кирип кетет. Кыргызстандагы шайлоо өнөктүгүнө эл аралык байкоочулар да көз салышты. Алар Орусия, Туркия мамлекеттеринен келген. Ош шаарындагы шайлоонун жүрүшүнө 7 эл аралык байкоочу катышты. Мен таң калдым. Силерде аябай заманбап шайлоо болуп жатат. Таң эртеден бери көптөгөн шайлоо участкаларында болдук. Шайлоочулар жогорку деңгээлде катышты. Аялдар, жаштар дебей баары активдүү катышып жаткандыгына күбө болдук. Эч кандай мыйзам бузуу, административдик ресурс колдонулгандыгын байкаган жокмун. Шаардагы эң көп катталган кошумча шайлоо тилкелеринде адамдар сааттап кезек күтүштү. Мисалы номер 59-11 шайлоо участкасында бир мезгилде 1000 адам топтолду. Эгер ар бир шайлоо тилкеде 2500гө чейин жаран катталса, мында 2 эсе көп шайлоочу бар. Биздин ар бир шайлоо участкаларынын мүчөлөр талапка ылайык мыйзам чегинде иштеп жатышат.
одоно түрдө тартип бузуулар, мыйзам бузуулар ал катар элек, бизге арыздар түшө элек. Ошол кошумча участоктарда өзүңөр билесиңер, шайлоочулардын саны эң көп катталган ошол. Бул биринчиден ошон үчүн ал жерде мисалы 59-12 деген шайлоо участкасында 5800 шайлоочу катышкан. Эми өзүңүзгө билинип турса керек, 5800 шайлоочу өчүртө кезекте турат да. Ошого ылайык карабастан биз ошо 12 биометрик маалыматты тастыктоочу жабдыктар менен кабина эсептөө урналар менен камсыз кылганбыз. Негизинен Ош шаарынын жарандары шайлоого активдүү катышты. Өзүн тизмеден таппай калгандар маалымат борбору аркылуу тизмесин тактап жатышты. Айдай Биделбек кызы, Эдил Эгемберди уулу, Ынтымак. Темага улай, Ош шаарындагы шайлоодо одоно мыйзам бузуулар катталган жок. Болгону 2 шайлоо участогунда электрондук урналар иштебей калып, убактылуу жарандар эски урналарга добуш берип жатышты. Ал тез арада адистер тарабынан оңдолуп пайдаланууга берилди. Мындан сырткары, жаштарды маршруттук унааларга салып, нары бери ташыган учурлар да болгон. Эң эле кызыктуусу, айрым шайлоо тилкелеринин алдында белгисиз адамдар шайлоочуларды тизмеге каттап отурушту. Шайлоо учурунда дагы кандай төшүнүксүз окуялар болду? Кабарчыбыз Жылдыз Орозматова айтып берет. Ош шаарындагы номер 5564 шайлоо участкасына орнотулган электрондук урна эртең мененки саат 8ден баштап эле иштебей, ордуна эски урна колдонулду. Жарандар 1 сааттай добуш берген соң электрондук жабдык оңдолуп, кайра колдонууга берилди. Эски урнага мөөр басылып жабылды. Андагы бюллетендер ордуна сакталып, добуш берүү аяктаган соң электрондук урнадагылар менен бирге саналат. Вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев буга чейин үзгүлтүккө учуратпоо үчүн ар бир шайлоо участкасында кошумча электрондук урналар коюлат деген болчу. Ошондой эле Ош шаардык шайлоо комиссиясынын жетекчиси Рыспек Нурдинов да кошумча электрондук урналар болот деп ишендирген эле. Урнаны иштебей калышы мүмкүн дейт. Урнадагы 2 урна коюлат. Эгерде бирөөсү иштебей калса, экинчисин запаста турат да коет. Анан свет өчүп калса, ар бир участкада бирден генератор коюлган азыр. Андан сырткары аккумулятор бар. Ошол аккумулятор такыр сөтөт 2 саатка туруштук берет. Бардык шайлоо тилкелери, участкалары бирден генератор, бирден аккумулятор менен камсыз болду. 55-64 шайлоо участкасында түшкө чейин добуш берүү кызуу жүрдү. Аталган участокко кичи автобустар менен жаштарды да алып келишти. Добуш берип чыккандардын арасында тизмеден өзүн таппагандары да болду. Ош шаарындагы Ак Теле кичи районунда жайгашкан 59-12 шайлоо участогунун алдында жарандардын аты жөнү жазылган тизмени мынтип каттап отурган белгисиз адамдарды жолуктурууга болду. Айрымдары камеранын алдын тосуп барактарын жашырышты. Эмне болуп жатканын сураганыбызда эч бири жооп бербеди. Айтор алардын эмне иш кылып отургандары белгисиз. Шайлоочулардын тизмесин чогулткан бул жигиттен журналисттер кимдигин сураганда өзүн шайлоо бекеттеринин биринде контролёрмун деп тааныштырды. Бирок өздүгүн тактаган документин көргөзө алган жок. Не бекиттиз аке? Не бекитишиң керек экен? Ошо эмнеге бекитасыз да жөнөкөй эле кагаздарды? Я. Акча берип атпырбы? Акча берген жокмун. Доказательствосы акча берген жерлер. Пожалуйста, доказывайте. Я просто проверка списков и все. Жашырын эмес. Жашырын эмес болсо эмне бекип салып чочу. Все, комментарий нет никаких. А сиздин комментарийиңиз керек жок бизге? Болду. Бара бериңиздер андай. Шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү белгилегендей, каттоодон өткөн жарандардын санына карата гана бюллетен берилет. Кайталап добуш берүү сыяктуу мыйзам бузууларды болтурбоо үчүн алар менен бирге көз карандысыз байкоочулар тыкыр иш алып барып жатышты. Карусель өкмасына абсолютно жол жок. Себеп дегенде, азыр мына жаңы өкма боюнча как телевизордой ар бир кирген адам колуну койгондо чыгып атат. Мыйзам бузуулар болсо, мыйзам акыт сразу акыт түзүлөт дагы, мыйзам чегинде жооп берет. Ош шаарындагы шайлоо бекеттеринде олуттуу мыйзам бузуулар саат 6га чейин катталбаганын Ош шаардык шайлоо комиссиясынан билдиришти. Биздин ар бир шайлоо участкаларынын мүчөлөрү талапка ылайык мыйзам чегинде иштеп жатышат. Одоно түрдө тартип бузуулар, мыйзам бузуулар ал катар элек, бизге арыздар түшө элек. Эскерте кетсек, Ош шаары боюнча 133 миңден ашуун шайлоочу биометрикалык маалымат тапшырган. Жалпы 80 шайлоо участкасы жарандарды кабыл алып жатты. Жылдыз Орозматова, Айдын Токтосунов, Ынтымак.
Ошто жоокерлер добуш бере албай кетишти. Оштогу номер 59-12 кошумча шайлоо участогуна келген жоокерлер кезекте күтпөстөн улам добуш бере албай кетишти. Алар келип шайлоо участкаларына кезексиз кире баштаган учурда кезек күтүп турган эл нааразы болуп кууп жибергенин Азаттыктын аймактагы кабарчысы билдирүүдө. Ош шаарында 80 шайлоо участогу бар, алардын 7 кошумча ачылган. Кошумча шайлоо участокторунда 4500гө чейин шайлоочу катталган. Баткен облусундагы шайлоого жарандар активдүү катышты. Таңкы саат 8-де облустагы жалпы 198 шайлоо участоктору шайлоочуларды кабыл ала баштады. Жалпы Баткен облусу боюнча 223 миңден ашуун жаран биометрикалык каттоодон өткөн. Баткендеги шайлоонун жүрүшү тууралуу кененирээк аймактан кабарчыбыз баяндайт. Област борборундағы 80-72 шайлоо участкасында эртең мененки 8-де добуш берүү башталды. 2150 шайлоочу биометрикалык маалыматтан өтүшүп, бул участкага катталган. Добуш берүү башталгандан тартып эле шайлоочулар активдүү келе баштады. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоонун мурдакы шайлоолордон айырмасы биометрикалык маалыматтан өткөн гана жаран добуш бере алат. Жаңы тартип менен өтүп жаткан шайлоо участогу бардык керектүү жабдуулар менен камсыздалып, добуш берүү жүрүп жатат. Өкмөт өкүлү Жеңиш Разаков да биринчилерден болуп 80-72 шайлоо участкасында өз добушун берди. Жалпысынан Баткен облусу боюнча 198 шайлоо участкасы болсо, саат 8-де бүт 198 шайлоо участкабыз ачылды. Бүт шайлоо участкаларыбызда тестирлөө аппараттары толугу менен орнотулуп, жандырылып ишке кирди. Андан сырткары маалымат борборлору азыр бир көңүл буруп атабыз. Маалымат борборлору дагы бүт шайлоо участкаларында бар. Сексен 72 шайлоо участкасында шайлоо процесси тынч жана уюшкандыкта өтүп жатат. 14 партиянын өкүлдөрү жана чет элдик байкоочулар шайлоонун жүрүшүнө көз салып турушат. Мамлекеттик эмес байкоочулар жана ар бир 14 шайлоо участкасына катышып аткан саясий партиялардын ар биринен байкоочулар бар. Ошолордон учурда өздөрү ушу бир-бирден кирип коюлган орындыктар боюнча катышып атышат. Биометрикалык маалыматтар боюнча тизмеге киргизилип, ошол аппараттар менен тааныгандан кийин ага эки квитанция берип, ошонун бирөө менен бюллетень алып, бюллетенди эсептөө электрондук эсептегич менен эсептелип атат. Бул өзүнчө шайлоонун добуш берүүнүн таза болушуна мен оюмча негизги өбөлгө болуп эсептелет. Айта кетсек, бул шайлоого өлкө боюнча 2.761.297 шайлоочу добуш берүүгө катышмакчы. Ал эми шайлоодо өлкө боюнча жарандар үчүн 2374 шайлоо участок иштейт. Нургазы Жайнаков, Алмаз Турсуматов. Нарында 200дөн ашуун шайлоочу мөөрү жок бюллетень менен добуш берди. Бул тууралуу Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясынын жетекчиси Адилет Эшенов билдирди. Анын айтымында Нарын шаарындагы номер 40-64 шайлоо участкасында 156 шайлоочу жана номер 40-69 участкасында 35 шайлоочу мөөрү жок бюллетень менен добуш берген. Муну байкоочулар көрүп калгандыктан башка бюллетендерге мөөр басуу үчүн шайлоо участоктору жарым саатка жабылган. Ошондой эле кечээ күнү да көчмө урна менен Ат башы районундагы чек ара кызматкерлерине барган 116 бюллетенда мөөрү жок добуш берилген. Ал эми БШКнын Нарын облусундагы өкүлү Алмаз Аскаров бюллетендерде коргоо белгилери болгондуктан аны жаратабы же жокпу шайлоо участкасы убактысы аяктаган соң участкалык комиссия чечерин белгиледи. Нарында 150.137 шайлоочу бар. Жалал Абад шаарында бүгүн жогорку кеңешке депутаттарды шайлоо 25 шайлоо участкасында өткөрүлдү. Жалал Абад шаары боюнча 41.470 шайлоочу катталган. Маалыматка ылайык, жашоочулардын кээ бирлери жашаган жерине каттоого туура элек болуп чыгууда. Ошондой эле баракчаны толтурууда түшүнбөстүктөр жаралып, туура эмес толтургандар да катталган. Шайлоонун жүрүшүндө мыйзам бузуулар катталган жок. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 6-чакырылышына депутаттарды шайлоо өнөктүгү Жалал Абад шаарындагы 25 шайлоо участогунда өттү. Бүгүнкү шайлоо жараян аяктанга чейин шайлоочулардын саны үзүлгөн жок. Бүт бардыгы бул жерде
тәртіп органдары, ар кандай мекемелерден өкілдер келген. Алар бүт бардығы тиги очередь менен порядок менен жакшынакы кирип атышат. Азыр көчөдө эч кандай шайлоо боюнча нааразычылыктар жок. Жакшы болуп атат. Биздин комиссиянын составында 6 кишинин тизме боюнча отургузгам. Алар ушу бюллетень берип атканда кандай кылыш керек, кайрыбастан, жакшынакай кылып туруп, эрежени бузбастан, жана 4 клеткадан чыгарбастан кылгыла деген түшүндүрүүлөрдү айтып атат. Жалал Абад шаары боюнча жалпы 41.470 шайлоочу катталган, 800дөн ашык күч түзүмдөрү коомдук тартипти көзөмөлдөп турушту. Ар бир участокко 2ден милиция кызматкерлери бөлүнгөн. Шайлоочулар добуш берүү өнөктүгү тынч өткөнүн айтышат. 14 партиянын элим үчүн деп кызмат кылган партиялар жеңип чыгышын каалайбыз. Биз да өзүбүздүн каалаган партиябызды тандадык, ошол партияга ийгилик каалайбыз. Биз эл үчүн кызмат кыла турган партияны тандадык. Анын кылган ишине карап шайладыңыз? Кылган ишине, программасына карадык. Алардын качандан бери иштеп келатканын байкадык. Салыштырып туруп ошону тандаганыбыз доош. Шайлоо жакшы өттү деп эсептейм. Мага биринчи жолу толкунда болду да. Ар бир участокто атайын комиссия 41.470 шайлоочуларды жаңы аппараттар менен иштөөнү үйрөтүшкөн. Жалал Абад шаарындагы ар бир шайлоо участогуна кошумча электрондук эсептөөчү урна коюлган. Добуш берүү учурунда техникалардын бузулган учурлары катталган жок. Бул жаңы автоматтык болгон себептен ал жерде өзүнүн операторлор турат. Шайлоочу келгенден кийин оператор айткандай кылып шайлоочулар кагалдарды коюш керек эле. Кээ бир убакта андай болду. Кээ бир убакта ушундай нерсе болду. Ал жерге атайын өзүлөрдү жана шайлоо бюллетенинде белгилей турган пластмассалар коюлган. Кээ бирлери чөнтөгүнөн уручка алып ирип дагы жазып атат. Бирок ошо уручка менен жазганды салганда баягы эми кээ бирде бюллетени автоматтык эсептөөчү машина өткөзбөй койгон учурлар. Жалал Абад облусунда шайлоо учурунда жарандар арасында техникалар менен иштөөдө кээ бир түшүнбөстүктөр жаралган деп билдирди аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасы. Маалыматка ылайык добуш берүүдө мыйзам бузуулар катталган жок. Калымжан Азамат кызы, Темирбек Жакупов, Ынтымак, Жалал Абад шаары. Партиялар шайлоочулардын доошун сатып алууга аракет кылып, доош берүү купуялуулук талабын бузушту. Мындай пикирин бүгүн Азаттыкка Таза шайлоо ассоциациясынын жетекчиси Айнура Усупбекова билдирди. Студенттерди участкаларга ташып баруу аракеттери бар. Доош берген соң айрымдар партия өкүлдөрүнө ошол үчүн гана доош бергенин далилдөөгө аракет кылууда. Өзгөчө бул кошумча шайлоо участкаларына мүнөздүү көрүнүш. Бул жерде эл көп чогулганын көрүүгө болот. Негизи эле кошумча шайлоо участкаларды түзүү ката чечим болгон, деди Усупбекова. Мындан тышкары ассоциация эртеден бери шайлоо жабдууларынын бузулушу боюнча көп арыздануу. Айрым учурда шайлоочулардын паспортторунун көчүрмөсү менен доош бердирген учурлар болгонун белгилейт. Айрым 1994 жылкы паспорт ээлери аны жаңылатуу үчүн мамлекеттик каттоо кызматына берип, кайра алууга үлгүрбөй калганын билдиришкен. Азыр эле келген маалымат боюнча Ош шаарында саат 17:00 карата акыркы алынган маалыматтар боюнча 65 миңден ашуун шайлоочу катышты. Бул жалпы шайлоочулардын 49%-ын түздү. Бул тууралуу Ош шаардык аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасы Рыспек Нурзинов билдирди. Анын айтымына караганда, азыркы учурда шайлоонун жыйынтыктоочу акыркы сааттары болгонуна карабастан элдин келген агымы азая элек. Ал эми коомдук тартипти күч түзүмдөрү тарабынан күчөтүлгөн тартипте иш алып барышууда. Ош шаарында шайлоонун акыркы жыйынтыктары 21:30, 20:30, 21:00 чыгарылары маалым болду. Конституцияга ылайык Кыргызстандын ар бир жараны шайлоого катышууга укуктуу. Бүгүнкү парламенттик шайлоодо Ош шаарынын жарандары кайсы партияга жана анын эмнесине карап доош беришти. Биздин телетоп кечке кала көчөлөрүндө жүрүп, жарандардын тигилже бул партияны эмне үчүн тандаганын сурамжылап келишкен. Сөз кабарчыбыз Мээрим Жакыповада. Ош шаарында 130 миңден ашуун шайлоочу бар. Бүгүн өтүп жаткан парламенттик шайлоого катышып жаткан шайлоочулар өздөрү тандап алган партиясынын эмнесине карап тандап алышты. Алардын платформасынабы же болбосо аткарган иштеринеби? Бул суроого кененирээк алдыбыздагы сурамжылоодон жооп алабыз. Анан чыныгы эле мына өз ойлошубуз керек. Келечекти алардын программасы менен ошо келечекти үмүттөндүрөт. Ошол партияны шайлаганыбыз эмеси жакты, программалары жакшы экен. Мен тандап алган партия өзүнүн платформасы менен жакты. Биздин телетоп 2 саат бою Ош шаарынын шайлоочуларынан сурамжылоо жүргүздүк. Алардын дээрлик көпчүлүгү партиялардын платформасына карап добуш берерин билдиришти.
Бул партия эмнеси менен жагат, айткан убадаларын аткарышат. Азыркы программалары, ушул келечектеги программалары жагып атат мага. Көп маселелерди, мен каалаган маселелер ошол программаларга кирген. Социальный жагынан, курулуш жагынан, жолдор жагынан, мигранттар жагынан, пенсионерлерди жакшы неме кылып атышат. Ошол үчүн мен ушул партияны тандап. Байкоочулардын айтуусунда бүгүнкү шайлоодо жаштар басымдуулук кылды. Өкүндүргөнү алар өздөрү каалаган партияны шайлабай жатканы. Себеби партия жөнүндө кенен маалымат албай туруп, айрым бир кызыкчылыктар үчүн өз добушун берип жатканы катталды. Мен ушуну байкап атам. Азыр келип кеткен адамдардын көбү жаштар, көбүнчө агайларына карап калып атат. Жаштар көбүнчө жетелип келген адамына карап калып атат. Ошуга зависимый болуп калат да. Биз мына жердеги шайлоолорду ошонсу жок, өзүнүн эрки менен өткөргөнүбүздө аябай жакшы болот эле да. Ош шаары боюнча 130 миңден ашуун шайлоочу катталып, алардын ар бири тандаган партиясына добуш беришти. Алардын көпчүлүгү Кыргызстандын келечегин өздөрү тандаган партия гана өзгөртө алат деп ишендиришет. Мерим Жакупова, Мунар Арзбек уулу, Ынтымак. Өлкө жарандары бүгүн Кыргызстандын келечеги үчүн өз добуштарын беришти. Добуш берүүдө көпчүлүк шайлоочу тандаган партиясынын платформасына көңүл бөлүштү. Психологияда адамдын буюм же бир нерсе тандоосу менен ал кишинин психикасын билсе болот. Мисалы, ачык төстүү кийим тандаган адам чечкиндүү эсептелет. Биздин телетоп соода кылган жарандарга баам салып, адамдын психологиясын билүүгө аракет жасап көрүштү. Кыргызстанда бүгүн парламенттик шайлоо. Шайлоочулар партиялардын платформасына же андагы талапкерлердин иш алып барышына карап добуш берип жатышат. Негизинде адам жеке жашоодо буюм же бир нерсени алып жатканда эмнесине карап тандайт. Соода борборуна кирип, базарлык кылып жаткандарга баам салып, адам психологиясын билип көрмөкчүбүз. Айымдардын басымдуусу ачык түстөгү кийимдерге басым жасашат. Айрымдары буюм же кийим сатып алып жатканда базарды бир сыйра кыдырып көрүп чыгышат. Кээ бирлери көңүлдөгүсүн бат эле табышат. Айрыкча айымдар кечеге кийип баруучу көйнөктөрдө кылдат мамиле кылышат. Саламатсыңарбы? Кандай кечеге көйнөк издеп атасыңар? Анан эмнесине карап? Вечерний платьяны издеп аткам. Биринчи, албетте, түсүнө жарашыгына маани берем. Биринчиден уже платье алып атканда качествосуна и тигилиштерине кандай кройт этилет, ошону караш керек. Необычный болуш үчүн, мисалы, баары эле азыр көбүнчө красныйды көбү деле неме албайт. А мен ошо кечеге барам, көбүнчө красный, полностью красный көйнөк алам. Гүмүша Эрмекова базарга өзүнө баштык сатып алганы түшкөн. Аны тандоодо алдыдагы мезгилдерге маани берет. Азыр күз жана кыш мезгилине ылайык түстө тандап жатат. Ошондой эле кийимдерине айкалышканына көңүл бөлүүдө. Сумка алып атасызбы же? Сумка алганда сырткы көрүнүшүнө карайсызбы, эмнесине маани бересиз? Görünüşüne karayım, kачествосуна карайм, анан өзүмдүн возрастыма ылайык размеринде карайм. Муну коричневыйды тандап атам под цвет шубы. Ошо пальтома ылайык. Айымдар зер буюмдарын тандоодо өтө дыккат мамиле кылышат. Көпчүлүгү алтын алып жатканда сапатына карашат. Дээрлик баары эле жарашыгына жана кооздугуна маани беришет. Ошондуктан көздүүсүн тандагандар көбүрөөк болот. Мен ошо көрүнүшүнө, анан кийин сапаты, мисалы 585 проба ошону алганга аракет кылам да. Ошо пробасына. Мисалы көздүү сыргаларды карайсызбы же болбосо көзү жокпу? Мен көбүнчө көзү чоң эмелерди алам. Анан кийин көздүү болсо өтө майда болбосо дейм да. Ошо жарашына. Ал эми эркектер уна тандоодо күйүүчү майдын аз сарпталышына маани беришет. Ошондой эле тетиктеринин арзан жана оңой табылышы алар үчүн негизги көңүл буруучу жагдай. Анан тетиктердин машиналардын тетиктери кичинекей эле бир тетиги бузулса заказ менен 2 ай, 3 ай туруп аябай кыйынчылык өтө чоң акчага алып атышпайбы. Биздин машиналар мына корейский машиналар бар. Запчастары кеңири.
Психологдордун айтымында ачык түстөргө маани берген адам чечкиндүү жана эрктүү болот. Бир нерсени сатып алып жатканда кылдат көңүл бурган киши ойлонуп чечим чыгарат. Көздүү зер буюмдарды алган адам ишеничи келет. Бул түстөгү мисалы көйнөктөрдү, костюмдарды кийсе, ошол адамды биз чечкиндүү дейбиз. Анан кара түскө ким көбүрөөк басымдуулук кылса, ошол эки адамдарды чечкиндүүрөөк деп айтабыз да. Пастельный тона деп атабыз го. Ошо түстөр болсо, баягы адамдагы мындай тең салмактуулукту кармап турат да. Муздак түстүү неме кийсе, мисалы кийим кийсе, ал сөзсүз түрдө ошол адамдын жалпы эле психикасына дагы таасирин берет да. Мындай жылуу түз болсо, анын маанайы да жакшы болушу мүмкүн. Жүрүш турушу да жакшы болушу мүмкүн. Адамга кылган мамилеси да жакшы болушу мүмкүн. Ал дагы ошо түз адамга таасирин тийгизет. Ал эми сапатына карап сатып алуу психологиялык өзгөчөлүккө кирбейт, анткени мүмкүнчүлүгүнө жараша болот. Ошондой эле кийимдерди айкалыштырып тандоо менен адамдын психикасын билип болбойт. Себеби ал адамдын табиятына жана тарбиясына байланыштуу болот. Назгүл Ахунова, Замбузриков, Ынтымак. Бул сиздерге жеткирип үлгүргөн акыркы кабарлар болду. Ушул жана башка маалыматтар биздин сайтта да жайгаштырылган. Ынтымак чекиткеji сайты сиздин кызматыңызда. Мен болсо сиздер менен коштошом, ар дайым жагымдуу жаңылыктар менен гана амандашалы.